Өзүм баягы мода индустриясында жүргөндөн кийин бул багытты өнүктүрөлү, өстүрөлү, профессионалдык деңгээлге жеткизели, эл аралык эмес дүйнөлүк деңгээлде жеткизели деп 1-2 долбоор ойлоп тапкан элем да. Ал долбоордун бири дүйнөлүк көчмөндөр модасы фестивалю. Жыл сайын Көлдө өтөт эле. Анан ушул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун президент болгондон кийинки алгачкы саммитте өткөн Көлдө. Ошол 2021-жыл жайында өткөн эле. Именно ошол убакка, ошол датага менин фестивалимди да коюлуп калган болчу да. Биз 1 жыл мурун коюп, 1 жыл мурун даярданып, 50дөн ашык мамлекеттен коноктор келет эле, алар билеттерин алып, учуу билеттерин алып, биз даярданып жаткан да. Анан 1 ай калганда мага чалып башташты. Рухордодо өтөт эле жыл сайын. Ушундай ал жакта чоң мамлекеттик иш-чара өтөт. Силер жылдыргыла деди. Анан мен жок, жылдырбайм дедим. Жылдыра албайт экем, кечирип койгула деп коюп койдум телефонду. Андан кийин 1-2 күндөн кайра чалышты. Жылдырсаңар болбойт, себеби ошол күнү өлкө башчыларынын ошол жакта чоң иш-чарасы болот, маданий иш-чарасы, экөө бири-бирине кайчылаш келип калат экен, алышыңар керек деди. Жок, мен албайм дедим. Ким чалса дагы мен номеримди ошо президентке дагы бергиле, мен албайм дедим да, телефонду. Десем, бир аздан кийин эле ошол президенттин аппаратына караштуу маданий бөлүм бар. Ошол бөлүмдүн жетекчиси чалды. Ушундай албайм деп атыптыр. Ага чейин ошо госохрана деп коет да, мамлекеттик ошо күзөт башкаруучулар, алар чалды. Мен аларга дагы жок деген немен бергем. Анан ошо маданий бөлүмдүн башчысы чалып, мен айттым, эмнеге ал деп атасыздар, программаңыздарды көрсөтпөйсүздөрбү, балким чогуу бир нерсе кылабыз, эмнеге сразу эле ал дей бересиңер, эмне үчүн биздин маданий чоң иш-чара болуп атса, силер ушуну жок кылганга аракет кыласыңар деп аябай агрессивдүү түрдө ызы чуу салып баштадым.